Ну что, достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен, как обычно, достор, мен Нурсултан трейдер. И бүгүн, достор, биз сиздер менен поторгуем, разберем графики, достор. Бүгүн бизде рынок аябай живой да дей берсек болот. Анткени биз көчөгүнкү соодабызда дагы аябай жакшы плюстарды кылып, и бүгүн биз оживленный настроениялар менен келип, мындай күчтүү мотивация менен келебиз, достор, да, рынокко. И наперед биз мотивациябызды даярданып анан келишибиз керек болот, достор, да, а не мындай да, наоборот, слив кылып туруп анан кийин мотивация болуп кайра бир жумадан кийин кайра келбей, да, достор. Биринчи дисциплинаны, мотивацияны күчөйтүп туруп анан рынокко келишибиз керек болот, достор. Итак, ладно. Бүгүнкү биздин соодабыз биржевой котировкалардан анализ кылабыз, достор. Бизде бул жерде азыр евро доллар котировкабызда аябай жакшы бир момент мен азыр көрүп турамын. Бул жерде бизде поджатие хвоста болуп атат бизде, да, куйругун бизде могул жерде кысып атат. Именно могул уровенибизден, да, если могул жерден карап көрсөк, мына бизде бул жакта какой-то бир уровень бар экен эле. Мурдакы тарыхтарында да биз азыр 1 сааттык таймфреймде карап атабыз. И менин анализим боюнча, менин опытым боюнча бул жакта бизде дали могул астыңкы сызыктарыбызды пробой кылышы мүмкүн, достор, да. Далее биз могул астыңкы уровеньдерди дагы белгилеп алабыз. Бул обязательный ыкмалар, достор, да, обязательный нерселерди коюшубуз керекпиз трейдингде да, уровеньдерди. И также биз бул жакта паттерндерди билишибиз керекпиз, да. Паттерн бизде бул жакта азыр кандай десем, паттерн поджатия, да, поджатие уровня. И бизде медвежий флаг болуп атат, достор, да, вот ушундай туура болот. Медвежий флаг бизде бул жерде именно могул биринчи уровенибиз, уровень поддержкабыз бизде пробою менен в общем астыга проваливаться этип түшүш керек, достор, да. Евро долларыбызга киребиз. Евро доллар котировкасын табабыз, достор. Евро, евро. Да что ж ты будешь делать? Евро, USD. Так, мынакей евро USD бар экен, бирок евро USDде бизде 56 эле процент доходности экен, достор, да. Ладно. Но жакшы сигнал болду эле евро доллардан. Но ладно, достор, биз азыр башка котировканы табайлы, достор. Мисалы out USD, да. Out USDни табабыз. Мынакей out USD бар экен. Менин көз карашым боюнча out доллар валютная парасында бизде какой-то бир фигура же болбосо паттерн болуп атыптыр. Көрүп аткандагыдай эле общий картинаны биз байкап көрсөк, бизде трендибиз восходящий эле болуп атат, достор, да. И австралийский долларыбызда бизде бул жакта мынакей паттерн голова и плечи болуп атат, достор, да. Голова и плечи. Давайте мен силерге моундай кылып көрсөтөйүн. Голова и плечи. Вот такой вот. Мына левый плечосу, мына жерде башы, мына жерде оң плечосу болуп атат, достор, да. Вот такой вот паттерн бизде болуп атат, достор. Данный ситуацияда биз бул жерден ордерибизди шортко ачышыбыз керек болот, продажага. Могул уровенибизге чейин түшүшү мүмкүн, да. Бул жакта бизде мынакей линияны коебуз. Мына башы и ушул размеринде башы түшүшү керек, достор, да. Уровеньден, могул уровеньден приблизительно ушул жака чейин дагы бизде падение болуп, нисходящий трендибиз уланып кете бериши керек, да. Так, давайте мындай кылайлы. Ушул жерден биз азыр продажага 1 мүнөткө ачабыз, достор. Евро, так, евро доллар эмес, out USD экен, Так, out USDге киребиз. Out USD и 1 мүнөткө, достор, мен 500 долларга ачамын, достор. Продажага, достор. Ну вот, достор, өзүңүздөр байкап тургандай деле 5 мүнөттүк таймфреймди өттүк. 5 мүнөттүк таймфреймде бизде глубокий бизде паденияга азыр түшүп кетип атат, да. И бул жерде мынакей правый оң плечосу биз байкап тургандагыдай эле могул жерден бизде акырын падение болуп түшүп келатат, да. И как раз бизде могул жакта азыр могундай пролив болуп атканда, могундай ситуацияларда ни в коем случае биз мындай жогору ачпашыбыз керекпиз, да. Анткени
пролив болуп кете бериши мүмкүн да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Могундай картинадагыдай бизде проливтер менен кете бериши мүмкүн мына. Могундай болуп. Вот такой вот. Каждый свечалар бизде астыга эле агып түшө берет достор. Ушундай пролив дагы бизде болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз мындай моментте ни в коем случае жогоруга ачпайбыз достор. Так, сделкабыз бизде австралийский долларыбызда бир аз пунктубуз жетпей калыптыр. Мен бул жакта сразу перекрытие ачамын. Давайте 3 сделка менен $1500 достор. Мынакей смотрите кандай биржевой котировканын кыймылын карап көрсөңүздөр болот. Кыймылын көрдүңүздөрбү? То резко подъем, то резко понижение болуп графигибиз азыр жылып жатат да. Мынакей как раз бизде могул сызык койгонуман, мынакей сызык койдум и как раз ушул жерден возможно отскок болуп кетейин деп атат, но мен бул жакта жогоруга ачпаймын. Анткени мындай ситуацияларда мурдакында айткандагыдай эле пролив болуп кете бериши керек достор. Анткени 5 минутный таймфреймде көрүнүп атат. Жакшы пролив болуп түшүп аткандыгында и 1 сааттык таймфреймде бизде паттерн голова и плечи болуп атат достор. Да. Голова и плечи паттерныбыз австралийский доллар бизде жакшы пролив болуп атат. Так, мынакей достор, звуктар келди, звуктар угулду и сделкаларыбыз плюска жабылды достор. Отлично. И дальше сопровождать этемин достор, потому что бул жакта могул астыңкы сызыгыбыз, бул биздин поддержкабыз болот, линия трендабыз да, мына могул сызыгыбыз. Бул жерден биз как раз ушул жака чейин сопровождать этишибиз керекпиз достор, да, сделкабызды, точнее котировкабызды да, баасын. Вот ушул жака чейин биз дальше ача беребиз. Проливке 1 мүнөткө, кааласак 5 мүнөткө деле ачып койсок болот. Австралийский доллар 1 мүнөткө $500 дагы бир жолу продажага ача беремин достор. Так, ну, надеюсь, сиздерге түшүнүктүү болду. Принципти да кандай учурда мен азыр ачтым. Негизи сиздер деле ушундай ачсаңыздар болот да. Карап, анализировать этип, каждый из вас ар бириңиздер үйрөнүп кылсаңыздар болот. Самое главное постоянство усилий и күндө биздин командабызда көрүп, биздин обучениябызды көрүп, сиздер деле баштасаңыздар болот достор. А если индивидуально же болбосо реально баштагыңыздар келип атса да, анда пожалуйста телеграмыбызга өтүңүздөр, обучениялар бар, сигналдар бар, жана даже копи трейдинг дагы бар достор. Сиздер эчтеке деле кылбай деле туруп сиздер зарабатывать этсеңиздер болот трейдердин артынан да. Вот. Подробно ссылкалар видеонун описаниясында болот достор. Так, акыркы 2-1-0, да, видите, бизде бул жерде график падения болуп атат, но бизде бул жерде минутабыз кичине көп болуп калды достор. Айткандагыдай эле мындай ситуацияларда биз негизинде 1 мүнөткө ачсак болот, 5 мүнөткө ачсак болот, но лучше всего 3 мүнөткө же болбосо 5 мүнөткө ачыш керек. Анткени биржевой котировкаларда негизинде 1 мүнөт, 2 мүнөт аздык болуп калат да. Так, ладно. Дагы бир жолу 1 мүнөткө мен ача беремин. Сразу 3 опцион менен австралийский доллар, доллар США-дан. Ровно 1 мүнөт и биздин перекрытиябыз успешно плюска жабылды достор. Көрүп аткандагыдай эле пролив, айткандагыдай эле пролив болуп атат достор. Пролив мынакей out USDде пролив астыга, көрдүңүздөрбү? Медленно астыга эле түшүп баратат достор. Көрдүңүздөрбү? Биздин анализибиз туура эле болуп астыга көздөй кетип атат достор да. Отлично. Итого бизде 6 плюс и 2 минусубузду сразу эле кайтардык достор. Анткени биздин анализибиз 100% отрабатывать этип атат да. Так, ну, плюс есть, заработали. Бүгүн азыр саат 9 болуп атат достор. Эртең мененки саат 9да эле мен азыр уже плюстамын. Бүгүнкү соодамда мен уже плюс $2360 келдим достор да. Биринчи сессия ушундай болду. Бул утренний соода болуп саналат. И биринчи сессиябызда биздин командабыз менен соода болот достор. Телеграм каналыбызда, жабык группабызда. Кошулгусу келгендер, пожалуйста, жазыңыздар. Ссылкалар YouTube каналымдын же болбосо ушул эле видеонун описаниясында болот достор. Өтөсүздөр, жазасыздар и пошло обучение, пошло движ, да. Заработок башталат и обучение дагы. Ушул менен пока что все достор. Мен азыр бат-баттан залга барып
тренировка кылып, өзүм жумуштарымды бүтүрөйүн и потом бизде биринчи сессия башталат достор да. Всё, всем удачи, баарыңыздарга ийгилик. Мен силерди баарыңыздарды күтөм и кучактайм. Всё.